Кутмандуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, сиздер сүйгөн музыка телеканалында Музлайф программасы старт алды. Болушунча экранга жакыныраак келиңиздер, себеп дегенде бүгүнкү эфир болуп көрбөгөндөй кызыктуу болот деп сөз берип кызматка келген мен Айзада Кубанычбек кызы, ал эми бүгүнкү менин коногум экрандын жылдызы, таланттуу актер, теле алып баруучу, продюсер жана режиссер. Бүгүн бизде конокто Самат Эркинбеков. Кош келдиңиз. Рахмат. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Чоң рахмат, бизде кубанычтабыз. Амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы бардык көрөрмандар, көрүүчүлөр, музыка каналынын Музлайф берүүсүн дайыма көргөн көрөрмандары баарыңыздарга, кыргызстандыктарга ысык салам. Силерге да ысык салам. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Биз да кубанычтабыз. Кадимки эле сиздин образдарыңыз баттан алмашып турат. Бул ирет сизде бир 10 жыл артка алып баргандай экен, Кээде мурутчан болуп калам, Ооба. кээде чачы узун болуп калам, кээде чачы жок болуп калам. Дайыма ушул кино жаатында көбүрөөк жүргөндүктөн ролго жараша өзгөрүш керек болуп калат, чач башты өзгөртүш керек болуп калат. Ошо. Заодно жашарып Кандай экен да. Кандай сон. Биз сизди куттуктайбыз. Жаңы ана шеф кино тасмасы жарыкка чыгып, аны сиздер мына көрүп жаткан учуруңуздар ийгиликтүү болсун. Рахмат. Кассалуу кино тасмалардан болот деп ишенебиз. Айтканыңыздар Ал келсин. туурасында сүйлөшө кетели анда. Ооба. Ошо азыркы учурда көрсөтүлүп аткан кези кинотеатрларда элдин баягы күткөндөрү абдан негизи көп болду. Качан чыгат деп. Себеби акыркы кездерде кино жаатында жалаң эле баягы мындай кайгыра турчу кинолор көп, акыркы 2 айда көп чыккандыктан негедир ушу кино көрүүчүлөр комедияны сагынып калгандай экен да. Анан ошол мен чыгарган комедия ошол көптөн бери биринчи комедия болуп чыгып атат. Анан ошого дагы элдер жакшы кабыл алып атышат да. Жалаң ушундай кайгырткан, ыйлаткан кинолордун арасында мындай эми чыгарса болот экен го, комедия эми наконец-то чыкты дешип эме кылып атышат да. Анда кино туурасында да айта кетиңиз, тартылышы канча убакытты алды? Башкы каармандар менен иштөө, башкы каармандын бири өзүсүз. Жана ошондой эле бул кинонун продюсери да сизсиз. Ооба. Бул кинонун идеясы өзү жаңы жылдын алдында чыккан. Баягы кайра эле ошо жашоодон алынып эле, ошо жашоодо көрүп эле адамдарды баягы мамилесин ошодон улам бир случайно чыгып кеткен идеясы. Анан ошо сценарийин жаздык. Анан кийин бир мунусунда буга чейинки тасмаларымда өзүм тартып, өзүм режиссерлук кылып, продюсерлик кылып чуркап жүргөн болсом, мунусунда бир аз энергияны көбүрөөк экранга калтырайын, көбүрөөк ушул ролума даярданайын деп Айбек Бектемиров деген жигит режиссер болду. Айбек Бектемиров, Улук Чыналиев деген балдар, Асарти Продакшн деген студия. Ал балдар менен мамилебиз абдан жакшы, башынан эле мурдатан. Алар да ушу тамашоодо бизден кийинки поколенияда чоңойгон балдар. Такси деген киносу менен таанылган студия. Анан ошо балдар менен сүйлөшүп, келгиле, мына идея бар, шеф деген идея менде бар, мондай башкы ролдо мен болом, бул болсо деп өзүм актерлорду айтып, анан бир сыйра баягы багыт берип балдарга, анан балдар сценарийин иштеп чыгышып, анан биргелешип, 2 студия биригип тарткан тасма болду да негизинен. Анан мен ойлойм, ушул сценаристтер дагы, башкы ролдогу дагы, анан тамошоо чөйрөсүнөн болгондуктан мындай юморго бай эле тасма болду деп ойлойм. Буюрса азырынча элдердин баягы айткан отзывдарын уга элекмин. Эми жакшы эме ой пикир күтүп атабыз. Себеби бул комедия деген бул ар дайым кайсы элде болбосун бул жакшы нерсе. Баягы манайың ичине түшүп турса, жүр киного барып келебиз, комедияга барып келебиз деген нерсе болот да. Ошол анан бардык кино сүйүүчүлөрдү ушул деги эле менин эле кином эмес, деги эле Кыргызстанда канчалаган кинолор тартылып атат. Баарыңыздар кинотеатрдан барып көргөнгө эч нерсе жетпейт да. Телеграмдан көрүп, же телефондон көрүп, же ютубтан, же башка жактан көрөм десеңер анчалык эмоция ала албайсыңар. Себеби кинотеатрдын ичи бул бөлөк,
бул бир маданият деп айтсак болот, маданияттын бир бөлүгү болуп калды. Ал жерде деген таза сапаттуу картина көрө алат, жакшы звук менен үнүн уга алат дегендей. Ошондуктан сиздер кинотеатрга көп барып турсаңыздар, кыргыз кинолору дүңгүрөтүп дүйнөнү буйруса келатат деген ойдобуз да. Эң сонун чындыгында жогоруда айткандай эле азыркы учурда киноиндустриясы Кыргызстанда ушунчалык өнүгүп жаткан учур. Ага мисалы апрель айына эле ала турган болсок, 10дон ашык кинотасманын 14 кино. 14 кино. Элестетсеңиздер, бир айда 14 кино. Бул 14 кыргыз кино, ата мекендик кино. Андан тышкары Казакстандан келген кинолор бар, Marvelдин кинолору, толтура кинолор бар да. Ооба. 14 деген бул эмнени билдирет? Бул Кыргызстандын киноиндустриясы өзү ушундай 14 кинону өндүрүп атат бир айда. Ушул деңгээл менен буюрса уланса, менимче эң сонун кинотасмалардын жаралышын дагы бардыгыбыз күбө болобуз. Андыктан жогоруда Самат мырза айткандай эле сөзсүз түрдө колдоңуздар, көрүңүздөр дейли. Анан негизи сизге абал кандай болуп атат? Негизи болушунча кино көп жаралган соң, атаандаштык дагы, конкуренция мындайча айтканда, сапат дагы жогорулайт дешет да. Буга кандай карайсыз? Кино жаратуучу катары. Конкуренция көп болгондо албетте сапат жогорулайт. Мындан 1 жыл, 2 жыл мурункуга караганда азыр кинонун тартуу каражат жагынан баасы 2-2,5 эсеге өскөн. Бул нени билгизет? Бул сапаты мыкты боло баштады дегенди билгизет. Себеп дегенде чет өлкөдөн Red Dragon, Ari деген кымбат баадагы камералар Кыргызстанда көп азыр, ижарага беришет, студиялар бар. Ошол жактардан алып, камеранын сапатын, ошол эле светтердин, ошол эле картинанын, сценарийдин сапатына карап кино өсүп баратат. Себеби сапаттуу кылбасаң, биз менен бирге эле көрүүчүлөрүбүз деле өсүп келатат да. Андан кийин ошо көрүүчүлөр менен бирге, жок дегенде бир кадам алдыда болуш керек деген ойдомун. Анан ошол сыяктуу эле кыргыз киносу баары бир сапатка көңүл бурулуп атат. Экинчиден конкуренция жагынан эми ар бир актёрдун болобу же ар бир студиянын болобу өздөрүнүн баягы көрүүчүлөрү бар дегендей. Ошо меники дагы 2008ден бери тамашага жаңы чыккандан баштап мени көрүп келаткан дайымкы көрүүчүлөрүм бар, көрөрмандар бар дегендей. Анан баягы коркпойсуң деле. Эң башкысы ошо жакшы нерселер тартуулап турсаң, көрөрмандарың ошо качан чыгат деп мындай күтөт. Мындай кандай десем, определенный бир эме бар да. Дайыма бир аудитория бар. Самат кино чыгарыптыр, мен барам кой деп келип көрүп кеткендер бар да. Анан кино эгер жакшы болуп хит болуп кете турган болсо, анан мени көп деле көрбөгөндөр деле, балким билбегендер деле, орусча субтитр менен койсоң, балким Кыргызстандагы башка улуттар деле азыр көрүп атышкан кези негизи кинонучу. Эң сонун. Бул сиздин капчыктагы ошондо канчанчы кинотасма болду? Бул өзүм жеке биз иштеген тасмалардан, эми буга чейин Жора Гуля, Жер Тоголок деген, Penthouse деген кинолор чыккан го, ал эми команда менен биргеликте болчу. Азыр болсо мындай өзүмдүн жетекчилигим астында жаза алган бул 4-чү тасма. 4-чү тасма. Ооба. Мындан нарда көрсүн негизи. Карындаш, агатай, жигиттин гүлү, анан ушул. Бир эле учурда актёрдук кызматты да аркалап, ошол эле учурда продюсер, режиссер болуш канчалык деңгээлде? Бул сиз кантип жетишесиз? Образ десеңиз, мисалы үчүн, актер десеңиз, ал жакта образ бар. Аны жаратыш керек, аны элге жеткириш керек. Ошол эле учурда административдүү нерселерди чече билишке мындай чачырап кетейин дебейсизби? Ал ошол бул эми менен келет экен да, баягы мезгил, тажрыйба өзүнүн убактысы менен келет экен да. Буга чейин мисалы кинодо баардык тармагын көрдүк. Өзүбүз да бүт нерселерди чуркап көрдүк, анан акырындык менен мындай система түзүлүп калат экен да. Мисалы оор болушу мүмкүн башкаларга, мисалы продюсер, актер экен, анан режиссер болот экен деп. Бирок ошонун баардыгына эрте даярданып, баардыгын даярдап, кинонун ичинде өзүнүн жумуштарын аткара турган дагы жумушчулар толтура, ошолорго туура багыт берип койсо, анан кийин андан тышкары мен ошо Бусурман Уизбаев деген жардамчы балам бар, менеджерим дайыма. Биз 6 жылдан бери ошо бирге иштейбиз. Ал болсо баардыгын билип калган, ал дагы тажрыйбалуу болуп калды, үйрөндү көп нерсеничи. Анан көп нерсени ошо өзү уюштуруп даярдап коет да. Мен болсо ошо негизи башкы чоң нерселерин чечип бергенге
аракет кылып туруп андан кийин мен баягы чыгармачылык жаатындамын да. Административдик жактарын, уюштуруу жактарын, команданы чогултуу, монтаж, дагы эмне кылыш керек, реклама деген жактарын ошо балдар, ошо жардамчы балдар биздин студиядагы өздөрү жасап бүтүрүп коюшат да. Жаш экенде бөлүштүрүп коет экенсиз. Ооба. Негизи көңүлүңүзгө кайсы жакын? Алып баруучулукпу, алып баруучулукпу, актерлукпу, же режиссер болуу, продюсер болуу, кайсынысы? Ар бир нерсенин өзүнүн мындай вайпы бар десем болот да. Мисалы, теледе баластанда мен башкача эс алып кетем, келип иштегендечи. Иштегенде жумуштан чарчадым эмес, ошо аракет кылам ошол жумуштун вайпына мындай өзүмдү мындай настрой алам да, ушинтип бул сонунго менин жумушум го депчи. Балдардын өзүнчө дүйнөсү бар, мисалы баластанда алып барганда, сен мыктысыңды алып барганда, балдар өзүнчө бир энергетикасы бар алардын, бир өзүнчө алардан жаңы нерселерди үйрөнөсүң. Ошол кызык болуп, көп деле баягы чарчагандыгың билинбей калат да. Анын өзүнүн баягы жакшы вайпы бар. Кинонуку дагы бир өзгөчө. Андан тышкары Инстаграмдагы мындай блогерлик жааттагы бул да өзүнчө бир мындай неме берет да, дем берет. Себеби тарткан видеоң 200 000, 300 000, 500 000, миллионго чейин просмотр болуп, көрүү топтоп атса, комментарийлер жаап атса, ал да кызык да. Кандай болду экен? Демек мен муну тартпай эле коюшум керек экен, мындай тартышым керек экен. Анын өзүнүн кызыгы бар. Кинонун ичинде өзүнүн кызыгы бар. Азыр биз ойлоп көрсөк, 2011 жылы биринчи тасмага тартылып баштаган экенбиз. Ошодон баштап мына быйыл 15 жыл болуп атыптыр. Ушул индустрияда чоңоюп келатканыбызгачы. Анан бул дагы өзүнчө бир жүрөккө жакындыгы бар. Айтор стендаптыкы деле өзүнчө. Ал дагы бир ичиңде болгон нерселерди юморго салып айтып, залда отурган элдер кол чапса, күлсө, ага бир өзүнчө бир мындай энергия алып. Кандай сонун, ага өзүнчө подход дегендейчи. Анан башкысы баарын убактысын өзүн мынтип бирдей жакшынакай коюп койсоң эле кете берет. Главный эң башкысы мындай жакшы көрүп, ошону сүйүп, каалоо керек да. Жетке жетмишини ыраздык кылат көп кырдуу талант деген Самат мырзага тийиштүү. Себеп дегенде жогоруда айткан, санап кеткен кесиптерден сырткары дагы мыкты жолдош. Ошол учурда анан мыкты ата дагы кесиптин аркалап келет, эң бардыгына жетишкен. Эми ал башкы кесиптердин бири го. Эң башкалардын бири. Ошол эле учурда элестетиңиз, стендапер, актер, продюсер, режиссер, алып баруучу, теле алып баруучу. Анан сценарист да болосуз, Мынакей элестетиңиз, биз санагандан эле жетип атат. Балким андан дагы катылган бар. Кээде эмес, дайыма эле ырчылык дагы бар да, 8 болуп атпайбы ошондо? Дагы эмнени унутуп калдым? Блогер. Блогер 9. Анан вайнер 10 эле. Чын эле 70-өнөрдүн оносу бар экен, калган 60-ы дагы. 60 калыптыр, 60 калыптыр. Буюрса. Негизи блогерликти да жогоруда айтып калдыңыз, ал дагы өзгөчө, азыркы замандын талабына керектүү кесиптердин бири. Анан азыр сиз блогерликке канчалык деңгээлде көңүл бурасыз? Жана ал жактан чыккан каражат туурасында да сүйлөшсөк. Бул нерсеге Instagram баракча мындан 4 жыл мурун, 5 жыл мурун 1 миллион катталуучум бар. Канча жылдан бери колдонуп келаткан аккаунтум бар эле. Ошол аккаунтумду хакерлер взлом кылып кетишкен. Эң жакшы келаткан. Андан кийин кайра эле мен ал хакерлерге чыгып сүйлөшкөндө алар менден 4000 евро сурашты да. 4000 евро сен бизге бер, биз сенин аккаунтуңду кайтарып беребиз депчи. Бирок мен ишене алган жокмун кайра кайтарып беришинечи. Кайра эле сурай бериши мүмкүн да. Ооба. Бир күнү мындай болуп калды, тигиндей болуп калды. Анан мен жок, эч нерсе кереги жок, мага аккаунтумду кайтарбагыла, акчаңарды да бербейм. Мен өзүм жаңы аккаунт ачам деп, анан кайра жаңы аккаунт ачып, ошентип чогулткам да. Ошол жаңы аккаунт ачканда эле мага эскиси взлом болуп кеткенде эле, сын алып кетишкендер деле бир чет туура болуптур. Себеби ушу блогерликке, ушул Instagram баракчама туура көңүл буруп баштадым да. Ошондон баштап. Анан ал жака дагы бир өзүнчө подход керек. Бир нерселерди чагылдырып, меники баракчам көбүнчө күлкүлүү болгондуктан, юмор болгондуктан, ошо вайндарды жазабыз, ошол эле командам менен бирге отуруп идеяларды жазып коебуз. Анан кийин көбүнчө актуалдуу нерселерди тартканга да аракет кылабыз. Эмне актуалдуу болуп атса, ошонун просмотрлары жакшы болот да. Мисалы,
рекке чыгыш үчүн кандай кылса болот? Мисалы ректе бүгүн эртең мисалы бир жума, эки жума бир ыр аябай хит болушу мүмкүн, популярдуу болушу мүмкүн. Инстаграмда ошол ырды баары колдонушу мүмкүн да. Ошол популярдуу болуп аткан ырды өзүң видеоңо кошуп койсоң, ошол нерсе дагы көбүрөөк чогултканга жардам болот да. Азыр казакча бир ийинин ырдаганы болот го. Ардактуу көрөрман, ошо менен бүгүн азыр видео тартып социалдык тармакка киргизгенге ашыгыңыз. Самат мырзанын учурда миллиондон ашык катталуучусу бар, жогоруда айтып калдыңыз. Ошол кайсы жылдары болду эле, анан кайра эле миллионуңузду канча убакта чогултуп алдыңыз? Миллионду бир жылдын ичинде чогулттум окшойт. Бир жыл, бир жарым. Бир жылдын ичинде чогултууга мүмкүнбү? Эми болду, себеби көп мен баягы Инстаграм жок болуп калды да. Таппай калышты. Таппай калды, мени таппай калды. Анан кийин бир айга жакын жүрүп калдым да анан. Кээ бирлер эмне көрүнбөй кеттиң десе эле жаман боло берет экенсиң да. Эмне эч жакта жок болуп кеттиң десе эле анан Инстаграм азыркы заманда бир өзгөчө нерсе болуп калыптыр да. Визиттик карточка го кадимки. Чындап эле баягы бирөө сенин иш кылып аткан дүкөнүңдү мындай өрттөп кеткендей эле болот экен да. Эчтеке жок элечи. Анан артист досторума чыгармачылыктагы баарына айтып баштадым, чыгарып койгула, мен ушактамын деп. Анан ошондой эле Мирбек Атабеков, Нурлан, Эмил, баардык чыгармачылыктагы байкелер, досторум баардыгы өздөрү билишип эле, Саматтыкы ушундай болуптур деп эле, биринен бири угуп эле, Саматтын жаңы аккаунту деп ошентип эмете баштады, чыгара башташты. Ошондо менде 250 миң, 300 миңге чейин катталуучу чогулду. Андан ары өзүбүз алып кеттик да. Эң сонун бир жыл элестетиңиз, бир жылда миллион чогултуп коюш менимче бул аябай чоң эмгек. Ошол эле учурда эмгектин аркасында дагы адам турат. Адамдын жүзү буга чейин кылган ар бир жумушу, ооба, ошол. Буга чейин кылган баягы эмгектер, ошол нерселер ушундай кездерде билинет экен да. Негизи бирок, мисалы үчүн бизди көрүп жаткан көрөрмандардын арасында кимдир бирөө блогду эми баштайм деп тургандар. Албетте жаңы гана баштап аткан соң буга чейин кылган эмгектерин эл азырынча билбейт, бирок ошондой болсо дагы миллионго жетпесе дагы бир кайсы бир өзү каалаган катталуучуну топтоп каалагандай блог жасаш үчүн, контент тартыш үчүн сизден кандай кеңештер болот? Азыр мурдагы заман эмес. Бирөөнө бирөө салып, ортодо тааныш жиберип, мисалы мага деле көп болот, тааныш тууган уруктар, ай менин баланчамдын кайынсиңдимдин сиңдиси бар эле же иниси бар эле, ошону чыгарып койчу укмуш дегендерчи. Анан аларга айтам, келгиле жолугуп кала дейм да. Келе жолугалы деп сүйлөшүп отурганда эле мен айтам, азыр мен сенин жаныма ээрчитип жүрө берсем, мен жанымда ээрчитип жүргөндөр толтура, 5 жылдан бери, 4 жылдан бери. 4 жыл, 5 жыл, 6 жыл мисалы Нуркулдар деле, бизден кийинки балдар чыгып атат. Алар деле азыр элге таанылып чыкканы менен элге таанылгычакты 4 жыл, 3 жыл жаныбызда жүрдү да, мисалы. Үйрөнүп, шакирт болуп, дүкөн-пүкөнгө нары бери жумшай бересиң дегендей. Жана орустар айтат, братюшка закол избегай болчу эле. Ошондой болуп, баардык иштерди аткарып, баарына даярмын деп жүрүп анан чыккандар да. Кандай сонун. Биринчиси ошол вариант бар. Экинчиси болсо, азыр эми ушул учурларда аябай бул социалдык тармак өнүгүп аткан кези, искусственный интеллект өнүгүп аткан кези, эч кимге чалдыртпай эле, эч кимди убара кылбай эле, үйдө отуруп туруп эле ошо видеолорун тартып, үйдө кыз киши болсо, турмушка чыккан киши болсо, үйдөгү күнүмдүк жумуштарын тарта берсин, жакшы лайфхактарды айта берсин. Эркек бала болсо, ал дагы машина оңдосо, балким унаа оңдойт же унага кызыгат, ошол тууралуу эле коркпой эле аудиторияга, камерадан коркпой эле, биринчи ушуга көнүп алыш керек да, могу камерадан коркпогонго. Ошого көнүп алыш керек да. Ошентип чыгара берсе эле бир күнү 300 просмотр болот, 200 просмотр болот, 2000 болот, 20 миң болот, 100 миң болот. Ошентип катталуучулар чогулуп отуруп эле бир жыл, 2 жылдын ичинде эме болот да. Жыйынтык болот да. Анан көбүнчөсү эле ойлошот да, мындай, мен бүгүн барсам, эртең видео тартсак, мен бүрсү күнү звезда болом деп ойлошот да. Андай эмес да. 2 жылдап, 3 жылдап мээнет керек. Анан кээ биринин бактысына жараша. Мисалы да, мен мисал кылып кетейин. Азыркы биз Кыргызстан көрүп жүргөн блогерлер, ырчылар кими мындай кандай таанылып кеткен мен ошо. Мисалы, Улкан деген кыз бар, карындашыбыз, Улкан как вулкан деп таанылган го. Улканды мисалы үйүндө эле тарткан видеосу аркылуу
аудиториясы таанып танып калды, эл таанып калды Кыргызстан. Мисалы, ырдап отурса, жыргап, ырдап видеого өзүн тартып атса, апасы кирип калат, апасынан чочуп кеткен. Апа ушинтип чочутасызбы деген видеосу канча көрүү топтоп отуруп, анан ошол аркылуу мен үчүн ошол аркылуу кирди деп ойлойм да, эми баягы таанылып кетти деп ойлойм. Ар кимдин ошондой ар кандай экен. Ошондуктан издене бериш керек, видеолор тарта бериш керек, бирөөгө баягы кандай десем, бирөөгө ишеним артпайчы. Ушул болсо ушул аркылуу эмес. Дүкөнгө да чуркабай, ооба, өзүң эле отуруп, ой главный, эң башкысы. Керек болсо азыр искусственный интеллектке мен ушундай баланча, мен жаңы блогермин, мага сценарий жазып бер десе деле искусственный интеллект жазап берип коет анычы. Ошону кайра өзүнүкүнө салып, окшоштуруп тартса, эң башкысы мындай эме керек да, көбүнчө желание керек. Желание. Эч кайда алыстабаңыз, алдыда мыкты музыкалык чыгарма, андан соң жолугабыз. Бир гана мыкты музыканы тартылган сүйүктүү телеканалыңыз Музыкада Муз Лайф программасы уланууда. Эгерде жаңы гана кошулсаңыз, кош келдиңиз. Бул Муз Лайф. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз көп кырдуу талант. Жигитке 70 ыраздык кылат деген дал ушул мырзага тиешелүү. Самат Эркинбеков бүгүн бизде конокто. Көргөнүңүзгө баштабыз дагы бир жолу. Сиз менин бүгүн көңүлүмдү аябай ачып атасыз. Öyle son maqta atasiz. Бирок ошол сөздөргө сиз артыгы менен сиз да. Рахмат. Менимче мындан да ашык мактоолор сизге тиешелүү го. Уланталы анда эфирде. Кино туурасында сүйлөшүп атканбыз. Андан соң биз блогерлик жашоо жөнүндө дагы сүйлөштүк. Анан блогерликтин майда чүйдөлөрүнө чейин жогоруда айтып берди Самат мырза. Анан эми көрөрмандарга мотивация кылып, каражат маселесинде айтып өтпөйсүзбү? Тапкан киреше туурасында. Тапкан киреше эми ар кайсы блогерликке ар кандай өзүнүн иштегендерине жараша. Эми болжол менен мисалы бир блогер мен көбүнчө дайыма бизди реклама кыл, жарнама кыл деген чоңураак компаниялар болсо, 1-2 видеого сүйлөшпөйбүз, алар менен 1 жылдык контракт менен сүйлөшөбүз да. Негизинен бул мындай да, блогерлик деген нерсе аябай стабилдүү деп айта албаймын. Бул нерсе ошол эле Инстаграмдын активдүүлүгүнөн көз каранды. Дайыма Инстаграмдын активи түшүп кете турган болсо, көрүү просмотрлар аз боло турган болсо, реклама эч кандай түшпөйт деле да. Ошон үчүн дайыма биринчиден ошол Инстаграмды жакшылап, кызыктуу кылып алып барганга, стористерди күн сайын чыгарып, видео рилстерди чыгарып, көбүрөөк элге пайдасы тие тургандай бир нерселерди көбүрөөк чыгарса, аудитория көбүрөөк болот. Ошого жараша баягы жарнама берүүчүлөр дагы көбүрөөк чыгып баштайт да. Анан мына азыр көрүп аткандай блогерлер, мисалы биз налог төлөйбүз. Налог төлөп аткандан кийин демек каражат чыгып атат деген нерсени билгизет да. Бул дагы бир жаңы кесип болуп калды да. Каражат жагы жакшы, мындай жакшы деген сөздүн интонациясын байкадыңыздарбы? Үйлөңдү бакканга, баскан турганыңа жакшы эле болот. Калган цифраларын айтылбай экен, түшүнүп калдым да. Тармагым көбүрөөк болгон үчүн, көп тармак болгондугу үчүн меники аралашып кете берет. Актерлук менен Инстаграм, мен мисалы таза эле блогерликтен тааныла турган болсом, мен анда так сумманы айтып бермекмин да. Момундай болот негизи деп, биздики, меники аралашып кете берет. Сен мыктыңсыңдын гонорары менен тияктын гонорары аралашып кете берип, анан айына каяктан кандай келди деле түшүнбөй каласың да. Бирок жакшы экен да, каяктан келген билбей акча келип турган, ошондой болсун. Ардактуу көрөрман, демек эмне кылат экен бүгүндөн баштап, эгерде сиз буга чейин балким эртең баштайт элем, бүгүн баштайт элем деп жүргөн болсоңуз, баштаңыз. Акчанын баардыгы ошол жакта экен. Эми актерлук туурасында да сүйлөшкүм келип атат. Блогерликти бүттүк. Ар бир 70 кесибиңизди сүйлөшүп бүткүчөк деле эфир бүтүп калды окшойт. Актер демекчи, бул инсан чындыгында бир эле учурда бир нече образды өзүндө камтып жүргөн адам да. Анан сиздин ушул эмгек тажрыйбаңызда актерлук сиз үчүн эң оор роль кимдин ролу болду жана эң жакшы көргөн ролуңуз кайсы болду? Эң жакшы көргөн ролум бул Доплюсова тасмасы деги эле ошо кино ролум, ошол кездеги арулук, ошол кездеги 18-19 жашта болчумун. 19 жашта элеңиз анда. Чындап эле орусча билчү эмесмин, чындап эле кийимдерим ошондой болчу. Ошол кез мен үчүн аябай кымбат. Съемкага троллейбус менен барчумун, автобус менен барчумун, кээде үйдөн алып кетишчү. Ошентип
көп эстейм ошол мезгилди. Жана ошол тасма бир Кыргызстанга негизи эле элге таанылганыма бир чоң трамплин болду десем болот. Эрнис Абжапаров агайга ыраазычылык чейин тамошодо ойногонбуз. Тамошодон көрүп мени киного чакырышты. Эрмек Нурбаевга ыраазычылык дегендейчи. Эң оор кино болсо, ролум болсо, бул Жора Гуляда болгон. Себеби эки ролду бир ойногом. Гулянын ролун, анан Тоханын ролун. Гулянын ролун ойноордун алдында 1,5 саат гримде отурчумун. 1,5 саат боеп, эми эркектерге жакпайт го боенгончу. Эптеп эле гримерге айтып бересиң, качан бүтөсүз деп. Мен 1 саат 45 мүнөт 2 саатка жакын жазачу да, шашпай отуруп алып. Эми элестетиңиз, эми мырзадан эле айымды жасаш үчүн албетте ал жака деле кылдаттык эмгек керек. Ошол оор болду магачы, аябай кыйын болду. Күндүн ысыгы, мындай нерв болуп атсаң дагы билбей, макияжга эле нерв боло берет экенсиң ошо. Неге депчи анан. Өзгөчө күндүн ысыгында десеңиз. Анан эметип бүткөндөн кийин эле күзгө каранып кийинип калгандан эле анан унутуп каласың. Ай, деп алып эле тартылган бойдон кетип каласың. Анан аны тартып бүткөндөн кийин кайра берки ролго, Тоханын ролуна ага сакал чаптайт да. Анан бетке клей жабыштырат, клей менен сакал чаптайт. Аны кайра сыйрыганда мындай мен үчүн физикалык жактан оор болду да, кыйын болду. Экинчиден ошо ролго даярдануу деле кыйын болду. Себеби Гулянын ролун ойнош үчүн бир жок дегенде 3-4 ай аял затын мындай изилдедим. Аял сумкасын кантип алат колго деген мындай элементарный нерседен да. Мисалы эркек киши сумка көтөрсө монтип кармап эле басып кетип калабыз, туурабы? Аял киши обязательно алып, ана тагып, өзүн түстөп турган басат дегендей да. Мисалы ошол эле походкаларын, сүйлөгөн мимикаларын изилдеп, кайра Тохан ойноп атканда ошондой кишилердин басканын, аксап басканынан бери ошо даярданып жүрүп анан тартылгам да. То есть бул ушул кыйыныраак роль болгон ушул болду. Азыр айтып атсаңыз ар бирөөнү элестетип турдук да, көрөрмандар да ошентсе керек. Анан азыркы учурда киного тартылуу үчүн мурдагыдай болбой калды. Эгерде келбети, таланты туура келсе, билими барбы, жокпу, азыр блогерлерди деле, ырчыларды деле, башкалар деле тартылып калган учур. Деги бул нормалдуу көрүнүш дейсизби? Бул боюнча мен өзүмдүн жеке оюмду айтып кетейин. Бул сөзүм баягы эч бир адамга тийбеш керек деп ойлойм. Эч бир киночуга. Чындыгында азыркы учурда Кыргызстанда жылына бир жылда жок дегенде 60 тасма тартылып атат. Театрдын актерлору азыраак болуп калат, мындайча айтканда. Бул биринчиден. Экинчиден мен актёрчулук жакта дагы жүргөндүктөн жана кадр сыртында продюсерлик жактан, кинонун сыртында жүргөндүктөн дагы мен эки тарапты тең бирдей түшүнүү менен түшүнгөнүн өзүмдүн түшүнүгүмдү айта кетейин деп атам да. Чындап эле ар бир продюсер акчасын салаардын алдында ойлонот. Ушул тасмам актабай калса мен эмне болом деп. Мисалы буга чейин болгон режиссер же продюсер киносун тартат дагы акчасы чыкпай калат, ал жерде кичинекей акча эмес, ал чоң акча да. Аны бир жыл иштеп бере албай каласың да. Бир эле жыл иштеп же бир 15-20 күндө кутула албайсың ал нерседен. Анан эмне кылат? Ал чет өлкөгө иштегене кетет, же бир үйүн сатат, же машинесин саткан кездер көп эле болуп турат, азыр деле, мурда деле болуп келген. Анан эми ал эмне кылат? Блогер тартайын дейт да, Инстаграмда аудиториясы бар болсо, ушу эл көрсө депчи, эл көрүүчүлөрүбүз көбүрөөк келсе деп ойлоп, балким ошондон да нерсе болушу мүмкүн продюсерденчи. Себеби эч бир продюсер мисалы бир киноң жакшы кетпей калса, сөзсүз түрдө бир жыл, 2 жылдай жүрөсүң да кайрачы, кийинки киноңо даярданып, ал бир гана чөнтөк жактан баягы эме болбойт. Бул ойлонуу жактан да өзүнчө бир кичинекей мини депрессия болосуң, эмне себептен деп анализдейсиң дегендейчи. Ошол жагынан болушу мүмкүн. Себеби студия көп азыр Кыргызстанда. Жеке студиялардан мен билгенден бир 35-40ка жакын студия бар да. Ар бир студия баягы мындай карай келгенде өзүнүн студиянын баягы каражат жагын дагы ойлонот да. Эртең студиям банкрот болуп чачырап кетпейлик. Кой, кел бир актер алсак, экинчисин блогер кошолу. Бул актер өзүнүн ролуна жакшы отуруп берсе, бул блогер эми ролго отурбай атат, бирок
бирок эмне кылам дейт да алчы. Отурбай атат, анан башканы кое албайм, себеби мунун аудиториясы бар, ушуну тартайын ушул аркылуу анан жок дегенде киномдун каражатын актап алайын деген сыяктуу ой болушу мүмкүн да. Демек бул стратегиялык ой экен десек да Стратегиялык болот. ой, Ошол учурда маркетинг тарапты дагы алып келете турган ой экен да демек. Ушул маркетинг жагын сөзсүз түрдө эске алуу ошол нерсени билгизет. А бирок кыргыз драма театрында актерлор ушундай сонун актерлор көп. Театрлар көп бизде. Бишкекте шаардык театр бар, городской театрда. Ал жакта дагы азыр болсо мына Ош драма театрында укмуш күчтүү актерлор Санкт-Петербургдан окуп бүтүп келишти. Жаңы муун келатат актерлорчу. Сүйүнөсүң да, жаңы муун, жаңы бүтүп келиштир, муу актер чыгып келатыр десе мен сүйүнөм. Демек кыргыз киносунда экранына дагы бирөө кошулган турбайбы депчи. Ошондуктан актер болом дегендер Бейшеналиевага тапшыргыла, же болбосо Москвага барып окуп келсеңер болот. Санкт-Петербургга, чет өлкөгө барып окуп келсеңер андан жакшы. Мисалы, мен билгенден Москвада ушул актерлук окуу жайларда жылына бир нече квота берилет Кыргызстанга. Мисалы 20 студент тапшырсаңар болот келгиле. Бюджети бар арасында, контракт бар дегендерчи. Кээ бирлер билбей эле калып атат да ошол жарнаманычы. Мен да кээде ошолордун жарнамасы чыкканда мен бөлүшүп коем да. Тапшыргысы келгендер тапшыргыла депчи. Бирок бизге эми блогер деп айткан менен көпчүлүк тасмаларда азыр режиссерлор дагы билип калды. Көпчүлүк тасмаларда профессионал актерлор, драма театрдын актерлору, баягы жогорку билимдүү актерлор тарткан негизи эле билип калышты көбүчү. Баягы кинодо режиссер, анан продюсер болот да. Продюсер бул каржы жагы маселесин ойлонот жана ошо жагын эле сүйлөшөт дайыма. Режиссер болсо кинонун өзүнүн линиясын, ошо ролдорду ойлонот. Экөөнүн ортосунда дайым талаш болот да. Доплесвага мен тартылардын алдында да ушундай талаш болгон да. Эми муну айта берейин, канча жыл өттү, эч мештикке дебейт болуш керек. Мен Доплесвага тартыларда продюсерлер, анан режиссер болот. Продюсерлер бир белгилүү ырчыны сунушташкан, абдан белгилүү ырчыны. Ушул тартылсын депчи. А режиссер болсо жок, ал белгилүү ырчы жарашпайт бул ролго. Мындай эл дагы билет. Мунун бети окшошпой атат, кийими окшошпой атат. Менде бала бар ушундай. Тамашодо бир бала бар, Самат деген. Ал өзү эле ошондой, ал орусча деле билбейт. Өзү деле натурасы ошондой, Дорондун ролуна ошол отурат деп. Жок, ал Дорон келип калса, аны эч ким тааныбайт, эл тааныбайт, биздин кинобуз кантип актайбыз деген сыяктуу да сөздөр болгон да. Анан жок деп режиссер анда кастинг кылабыз деген да. Көрөлү деген. Экөөнүн ортосунда спор болуп, мага режиссер өзү айтып берген да мунучу. Анан мен кастингке барам. Эки жолу кастингдин 2-3 туруна тең бардым. Барып эле ойноп берип эле, күлдүртүп, Чолпон ай экөөбүз ойноп атып, анын импровизация кылып эле, девушка деле бир нерсе сүйлөп эле, чачынан тартып эле, ушинтип режиссер каткырып эле ушинтип калган. Анан кийин ошо пробада отуруп салыштырып көрүшүптүр да, мына көрдүңбү муну, мунун көр. Кайсынысы жарашат деп, анан ошондо ошол роль мага буйруп калган да. Айтор, мага бүгүнкү эфир абдан жагып атат. Болушунча көбүрөөк маалыматтарды билип атат окшойбуз. Ошондой болсо да сиз үчүн арналган кыска нуска блиц суроолор бар. Болушунча тез жооп беришиңиз керек, Жарайт. Бир сөз менен айтканда, сиз камерадан тышкары кимсиз? Эң сонун күйөө, эң сонун ата. Сизде өзүңүздү көбүрөөк качан мактайсыз жана кайсы учурда көбүрөөк сындайсыз? 5 minutes later. Ал нерсе дайыма эле болот го деп ойлойм. Дайыма ушул чыгармачылыкта ар дайым эле. Чыныгы Самат бул экрандагыбы же өзү менен өзү жалгыз калгандабы? Негизи өзүмдүн табиятым экранда кандай көрүнүп атсам, жашоодо деле ошондоймун. Көбүнчө жөнөкөйлүктү баалайм жана ошол нерсени жакшы көрөм да. Атактуулук сизге алып келген 5 нерсе? Атактуулук мага алып келген өзүмдүн негизи билимим мед колледжди бүтүргөм. Бирок мындай адамдар менен сүйлөшүүдө кругозор, мындай дагы бир жогорку билим алып келди деп ойлоймун бул нерсе. Экинчиден албетте үй бүлө, себеби
ушул чыгармачылыктын айынан бир жерге иш чарага барып калып келинчегим менен таанышып калып анан үйлөнгөнбүз дегендей. Алып келген дагы албетте каражат маселеси. Андан кийинкиси күйөрмандардын, элдин болгон сый урматы. Мен кадыр барк деп ойлойм. Кадыр барк. Эң сонун нерселерди алып келген экен, мындан ары да көптөгөн пайдасын алып келет деген ишеничтебиз. Анан кийинки суроо мындай, талант эң маанилүүбү чыгармачылыкта же дисциплина болуш керекпи? Негизи таланттуу адамдар аябай көп. Мен көргөн балдар укмуш көп. Бирок үйдө эле жата берген балдар бар. Укмуш таланттуу болуп алып, аларды бас, сен отур, ойно деп ойнотсоң гана ойноп берет. Мен ошол нерселерден өткөндөн кийин, ошондой нерселерге күбө болгондон кийин бир нерсеге жыйынтыкка келдим. Талант эч кандай роль ойнобойт. Дисциплина, пунктуалдуулук, аракет, эмгек болсо болот баары болот. Таланттуу эле болуп туруп, андан башка эч нерсең жок болсо анда кечирип кой, эч нерсе болбойт. Түшүнүктүү. Азыркы учурда болушунча ИИ дүйнөсү өнүгүп атат. Анан кийин келечекте актерлорду толугу менен алмаштырып коет деген коркунуч барбы? Негизи ушул боюнча кечээ күнү Эмиле экөөбүз сүйлөшүп атканбыз. Как раз ушул боюнча сүйлөшүп атканбыз. Негизи актерлорду алмаштырып коюшу мүмкүн бир нече убакытка. Андан кийин эл кайра эле баары бир мындай жандуу да. Мисалы азыр мен телевизордо менин ордума искусственный жасалма интеллект сүйлөп атса, менин үнүм менен, менин бетим менен, бирок жан дүйнөсү ал эмес да. Жан дүйнөсүчү жүрөктөн чыккан мындай. Азыр мисалы сиз экөөбүз сүйлөшүп отурабыз. Баягы чыныкы мындай бул жерден экрандан сыртка мындай душа билиниши мүмкүн да. ИИни көрүп атсаң ал билинбейт да. Ошол нерседен эл тажап туруп, кайра эле сагынышы мүмкүн да. Бирок экинчиси ИИ тарткан кинодон тышкары адамдар кино тартат десе, балким ошол кинонун баасы өсүп кетиши мүмкүн да, кымбат болуп, кымбатка туруп калышы мүмкүн да. Демек жакшы жагына ойноп кетиши мүмкүн экен да бул ситуация, Жок, жаман жагына деле болушу мүмкүн. Себеби тарткан продюсерге ал кымбат болуп атпайбы, ал чоң каражатка тартып атпайбы мисалычы. Ошондой болуп кетиши мүмкүн да. Анан негизи жакынкы 10 жылда деши мүмкүн, бирок менин оюмча жакынкы 4 жылда эле ошол нерсе кирип калчудай сезилип атат да. 4 жылдан деле жакыныраактай сезилип. Андан да жакын болушу мүмкүн. Азыр тартылып баштады Кыргызстанда деле жасалма интеллект аркылуу кинолор. Эми чыксынчы көрөбүз го кандай болот. Бирок биз деле ошол нерсе жасалма интеллекттен мындай замандан артта калып кетпешибиз керек. Биз дагы акырындап ошол нерсени изилдеп көрүп атабыз. Жасалма интеллект кандай, ал менен эмнелер жасаса болот. Баса бул ушул жакында эле ошол Уларбек деген ошо иниме бир ыр жаздырдык. Ошону жасалма интеллект менен жаздык да. Жасалма интеллектти биз деле ошо колдонуп атабыз да, көрүп атабыз да. Эртең бүрсү күнү жалаң гана жасалма интеллект менен чыгып кете турган болсо, билбей калбаш керек да, ошо заман талабына ылайыктуу. Бирок менин оюмча баары бир көрүүчүлөр мындай кино көргөндө чыныкый тартылган кино. Негизи актёрдон башка эч ким жеткизе албайт да ал эмоциянычы. Искусственный интеллект менин оюмча актёрдой жеткизбейт болуш керек дейм. Демек жүрөктөн жүрөккө деген принципти дагы да болсо эле карманып койгонубуз туура. Ырлар деле ошондой болушу мүмкүн. Мисалы жасалма интеллект менен ыр угуп атканда, мисалы мен ыр уксам, бир эле жолу угам же эки эле жолу угушу мүмкүн да. Бир ырчы ырдап атса, аны кайра угушу мүмкүн. Анткени аны адам ырдап атат да, мындай чыныгы жан дүйнөсүнөн чыгарып ырдап атат да. Мына ошондой. Уланталан да. Кийинки суроо. Эң көп жолу жок деген кайсы ролуңуз болду эле? Жок деген? Макул болбой, анан кийин макул болгонуңуз. Жок, андай болбоптур. Дароо эле макул дейсиз. Макул дейм же макул эмес дейм да. Ушул эки эле анан макул эмес болуп келип туруп анан эмелич тартыла берейин деген болду эле окшойт менде. Дароо эле ооба жок бөлөсүз. Ооба. Сонун актёрдун экрандагы эң чоң кемчилиги кайсы? Мисалы үчүн сиз азыр өзүңүз тартылган сырткарыдагы көптөгөн кино тасмалар чыгып атат. Ошолорго өзүңүздүн сын көз карашыңыз менен да карайсыз да. Сиздин оюңузча? Андай деле сын көз караштарым деле жок. Кемчилиги бир сиз байкап калган
болду беле? Мен эме тууралуу айтайын. Ушул кемчилик деп калбадыкпы? Ушул мен муну баягы актёрчулук жактан кемчилик дебеймин. Муну ошол сценарий жактан деп айта алам. Акыркы мезгилдерде аябай негативдүү кинолор укмуш көбөйүп кетти да. Муну мен ошол тарткан адамдардын өздөрүнүн бетине деле айтышым мүмкүн. Эмне себептен? Эмне себептен акыркы жылдарда эркекти мындай монстр кылып көргөзгөн кинолор көбөйүп кетти да. Мындай эркекти жаман деп, эркектин баары эле жаман эмес да. 100 эркектин бириси жаман иш кылып койсо, баардык эркектер жаман эмес да. Ошондуктан кино тартканда дагы өзүбүздүн улуттук идеологиябызды да ойлоно жүрүшүбүз керек. Себеби биз баягы кичинекей, баягы эски КВНщик тамашоочулар эмеспиз. Баягы 18-19 жаштагы мындай ойлонгончу. 30дан аштык, аздыр көптүр өзүбүздүн күйөрмандарыбызды кадыр-баркка ээ болдук, опытка ээ болдук дегендей. Биз мындан ары кийинки кино тарткан балдар, студиялар ойлонушубуз керек. Эртеңки Кыргызстандын идеологиясы кандай болот, биздин балдарыбыз кандай чоңоет. Ошол эле кинону мисалы менин балам барып кинотеатрдан көрсө, ата бул эмне, сиз да апамды ушинтмек белеңиз деген суроо болушу мүмкүн да. Бычактап салып, өлтүрүп салып деген нерселер көбөйө баштады да биздечи. Ошондуктан билбейм, бир мындай нукту өзгөртүш керек. Себеби муну мен айтпайт элем, бирок эл өздөрү элдеринде ушундай нерсе пайда боло баштаптыр. Жалаң эле ушундай кинолор чыгып кетти го, эмнеге комедиялар чыкпай атат деген сыяктуучу. Мунун баардыгы мына акыркы 2 айдан бери мына аябай көбөйүп кетти да. Ошол нерсе бул режиссердун кемчилиги эмеси деп дагы айтыштан алыспын. Болгону ошо сценарий жазып атканда өзү ойлонуш керек, өзүбүз ойлонушубуз керек экен да. Ушул кино менен мен эмне бере алам элге? Балким эгер бирөөнү бычактап аткан кино кылып тартып атам, эгер эртең бирөөнү бычактаса эмне болот? Кинодо, значит, демек мен жалгыз эмес экенмин да, кино тартып атпай ушул жөнүндө деп ойлосо эмне болот мисалы? Ошо кылмыштар дагы көбөйүп кетсе эмне болот да? Демек адамдын акыл эсине туура эмес жактан терс таасирин тийгизип койгон кинолорду тартуудан абайлашыбыз керек да. Ошондуктан мен жанровый кинолорго азыр жанровый кинолор жакшы болуп атат. Касса, укмуш касса алып келип атат да. Бирок эмне үчүн мен ошого жакындап айтам? Акыркы ушу 1 жылда мен ушуну көбүрөөк ойлонуп калдым да. Кандай болуп калат, терс таасирин тийгизип калабы эртең бирсү күнү? Кыргыз эли өзү мындай маанайы жок болуп калса, кээде маанайы жок жүрсө, анан ого бетер аны чөктүрүп аламбы деген да суроо болуш керек. Баланс үчүн сиз жалаң комедия тартып аткан экенсиз. Анан мен комедия тартайын деп ойлодум да, ошо. Комедияны эле тартып кете берейин, өзүм билген нерсем деп. Жакшы ой экен. Бирок негизи эле жалпы ушул киночулар билбейм, балким бир чогулуп сүйлөшүп, келгиле мындай жөндө улуулар бизди чогултса, мисалы да, монтип тартпайсыңар балдар, мондай келгиле, мондай идеологияны алабыз, мондай тартабыз дешипчи деп балким сүйлөшсөк жакшы болмокпу деп ойлойм да. Сонун идеяны айтып кеттиңиз. Негизи эле кино жаратуучулар ушундай кандайдыр бир иш-чаралар болуп турабы? Баштары бириккен. Негизи продюсерлер ассоциациясы бар Кыргызстанда. Биз дайыма чогулуп турабыз. Сүйлөшүп турабыз, кайсы кино качан чыгат. Себеби Кыргызстанда ар бир кино өзүң каалаган убакта эле чыгып кете албайсың. Бул баягы графиги барбы же кандай? Мурда маршруткалар жүрчү эле го, конечныйдан бирөө отуруп алып кетирет го. Так 10 мүнөттөн кийин сен кетесиң. 10 мүнөттөн кийин сен кетесиң депчи. Бул өзүнүн системасы бар го. Продюсерлер ассоциациясында да ошондой, ар ким каалаган убакытта киносу менен чыга бере албайт. 1 жыл, 1,5 жыл мурун, жок дегенде жарым жыл мурун кезекке турабыз. Ушул датага күнү ушул чыгабыз депчи. 1 жыл, 1,5 жыл эрте керек болсо ушул кезекке турган моменттер болот. Продюсерлер ассоциациясы чогулганда уже бир топ эле убакыт болуп калды. Мындай чогулуп негизи сүйлөшүп турабыз да. Сүйлөшүп турабыз, кеңешип турабыз, келгиле мындай кылалы. Эки кино окшош кино жанрда чыгып калган турбайбы? Кел, мен кийинки айда чыгам, сен бул айда чыгасың, кел, датабызды алмашабыз деп. То есть мындай продюсерлер ассоциациясында мындай ынтымак келатат да бекемделип. Сонун. Андан тышкары кинотеатрлар кээ бир учурларда кинону алып коюшу мүмкүн, же мындай кээ бир кинотеатр тараптан кемчиликтер кетип кала турган болсо, продюсерлер ассоциациясы атайын официалдуу түрдө кат жөнөтүлөт. Бардык Кыргызстандын ушул кино тартып аткан киночулары, урматтуу кинотеатр, сиздер мындай болуп атыптыр.
же болбосо ушундай киношниктердин акчасын кармап бербей атыптырсыңар, же ушундай деген сыяктуу мындай кайрылуулар болот да. Ошол нерсеге бул жакшы нерсе экен. Түшүнүктүү. Мына ушундай кызыктуу нерсени биле алдык, бирок жогоруда сиз адамдын жан дүйнөсүнө, акыл эсине туура эмес таасир эткен кинолордун көбүшүндө айтып кеттиңиз. Бул бирок бир чети, мисалы үчүн өнүктүрүү кинонун ошол тармагында өнүктүрүүгө дагы салым кошкон эмеспи? Же көп санда болуп кеткени көйгөй жаратат? Ал ошо бир учурда көп санда болуп кеткени. Жок, мен айтып ушул жылдары менимче тартпагыла эмес, балким жок дегенде сүйлөшүп алуу. Ошонучу. Ошол себептен сурадым да, мен мындай сүйлөшүп жолугуп турасыздар. Бири-бири менен сүйлөшүп ал. Кээ бир учурларда сүйлөшүлбөй эле негизи чыгып кеткендер. Өзгөчө ушу 25, анан 26. 26 мындай аябай көп, себеби көп болду да. Жаңы продюсерлер, жаңы режиссерлор көп кошулуп атат да. Түшүнүктүү. Кийинки суроого өтө берели. Сиздин карьераңызда, жашооңузду бул ушунча 180 градуска өзгөрткөн кайсы учур болду? 180 градуска өзгөрткөн биз болсо меники андай деле болгон жок, себеби биринчи 2008-жылы тамошодон чыккандан баштап келатабыз. Бир нече көрөрман топтоп, кайра бир нече көрөрман дагы бир шуткаң жакшы болуп кетсе, ошол аркылуу таанып калышат. Анан Актан Акылайды ойносом, ошо Актан Акылайды тааныгандар, кийин Дүрүдүм деген клипке тартылдым, андан көбүрөөк болуп, анан до плюс ва болуп, ошентип мындай кошулган нерсе болду да. Туруп эле, мисалы, эч кимге таанылбай жүрүп эле, бир гана видео аркылуу таанылып кетсем, айтат элем да, ушул видео аркылуу депчи. Бул болсо жылдар бойку, ошо мен 17 жашыман келгем, ушул негизи тамошонун сахнасына. Ошол мезгилден баштап мындай чогулуп келаткан мындай чыгармачылыгым да. Мындай турган жерден жылдыз болуп кетти. Дароо жылдыз болуп кетип, же бир өзгөрүп кетсем, айтат элем ушул нерсе аркылуу болду депчи. Кийинки суроолорго болушунча тез жооп берели. Сиздин эң чоң коркунучуңуз элдин сизди унутуп калышыбы же иштеп аткан ишиңизден токтоп калышыбы? Сону сурай бердиңиз, бирок эме элдин унутуп калышы. Унутуп калышы коркунучу. Бир күнгө эгерде сиз дүйнө жүзүндөгү башка актерлордун жашоосундай жашай алсаңыз, кимди тандайт элеңиз? Жашап көрүп алсаңыз. Мен Джеки Чандын жашоосунда жашап көрмөкмүн. Себеп? Эми билбейм, дүйнөгө таанылмалсың, мисалы. Мен аз деле кээде отуруп ойлонуп коем, азыр Джеки Чан эмне кылып атат болот экен депчи. Анан ошону көрмөкмүн да. Анын командасын, анын студиясын көрмөкмүн, каякта иштегенин. Эми Джеки Чан болсоң өзүң басып барып көрөсүң да, туурабы? Ооба, да. 10 жыл мурунку Саматка азыр эмне сөздөрдү айтат элеңиз? 10 жыл мурун мен эмне кылып аткам? Жаңы үйлөнгөн кезим эле, чыгармачылык бир аз токтоп аткан кез эле. Баары жакшы болот буюрса, 2026 сонун болот демекмин. Актерлордун эң кызык эмес адаты кайсы? Кызык эмес? Өзүнө кызык эмес, бирок актер болгон үчүн ошол нерсени кылыш керек. Адаты. Өзүнө кызык эмес адаты, Макул, анда кийинкисине өтө берели. Кроссворд толтурбай эле эмеспиз? Жок. Сиз жөнүндө кино тасма тартылса, саундтреги кайсы жанрда болмок? Охо. Мен жөнүндө кино тартылса, саундтреги пакистанча болот го. Убайымдарга болайбы? Соңку суроо болсун анда. Сиз жөнүндө 20 жылдан кийин дагы эл эмне деп айтуусун каалайт элеңиз? Сонун, эл актер, ушу мындай эл агартуучу деп айтып калса. Каалайт элеңиз. Биздин эми эфирдин соңунда жогоруда биз сонун нерселерди сүйлөшүп алдык, дагы буюрса, Самат мырзанын эл билелик дагы таланттары барбы? Деги эле жакынкы күндөрү дагы бир башка амплуада чыга турган? Жок, андай деле жок. Бардыгын көргөзүп салыңыз. Ооба. Онду санадыкпы ошондо сиз экөөбүз? Онду, ооба. Быйылкы жылы 2-октябрда өзүм жеке концертимди пландап атабыз. Вау. Бул стендап. Стендапты дагы дайым өзүм жакшы көрүп, хобби катарында алып кетип аткандыктан, ал нерсени дагы жөн калтырбай, бир өзүмдү сынап, жеке концерт бере турган мындай учур келип калды окшойт. Анан быйыл ошо азыр киномду чыгарып
бүтүрүп алсам буюрса концертке дайынданып баштайм. Стендап жөнүндө сүйлөшпөй калыптырбыз, аз маз болсо дагы элди күлдүрүү канчалык деңгээлде кыйын? Жана кайсы нерселерге көбүрөөк күлгөнгө даяр эл? Эл бир нерсени оюңан чыгарып таап айтып бергенге, стендап жанрын айтып атам, бир нерсени оюңан чыгарып айтып бергенге көп күлбөйт. Бул эл ичинде болуп аткан, бизде Instagram сөзү менен жиза деп коет го. Мындай жашоодогу болуп аткан нерселерди эле айтып берсең ошол күлкүлүү болот. Адам өзүн көрүш керек ошол жерденчи. Өзүң көрүп, чын эле ушундаймын, бирок ушинтип кое берем деп анан ошодон күлкү пайда болот да. Демек, анда бир нерсени жаратуунун деле кажети жок экен, асмандан алып болгону жашоодо. Болгону ошо жашоодогу болгон нерселерди эле мындай туура, кандай десем, тууралап туруп, туура жазып коюш керек, туура айтып берип коюш керек, жеткизечи. Мындай сиз отурсаңыз прям кадимкидей баардыгы жөп-жөнөкөй, оп-оңойдой эле сезилет экен, Себеби ар бир жумушту, мисалы, ушу жумушум кыйын деп кыйналып атам, ушу жумушка барыш керек эле деп үйдөн чыгып кетсең, ал жумушуң эч качан оңой болбойт да. Ар бир нерсенин өзүнүн баягы вайпын тапканга аракет кылсаң эле, ошол нерседен рахат ала билсең. Чын эле мындай эчтеке рахат албай атсаң да, могу жерден рахат алып атам десең дагы чарчабайсың дегендей да. Браво. Сонун, анда ушул сөздөн кийин сөзсүз түрдө сизге мен эркен микрофон сунайын. Жогоруда жаңы гана айтканда эле мотивацияңызды дагы кошуп кетсеңиз болот. Рахмат. Биринчиден бүгүн сонун маек болду сиз менен чакырууңуздарга чоң рахмат. Анын үстүндө киномда чыгып атат. Ал үчүн дагы бир мындай, кандай десем, бул дагы болсо музыка каналдын баягы маалыматтык колдоосу десем дагы болот. Ошол нерседе дагы ыраазычылык айтам. Ошол киномду түз эфирден ушинтип кино болуп атат деп айттырганыңыздарга шеф тасмасы болуп атат да. Андан тышкары жалпы биздин көрүүчүлөргө, жалпы эле ошол кыргызстандыктарга деги эле баарыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Ар бирибиз өз жумушубузду жакшы көрөлү, ар бирибиз өз жумушубузду сүйөлү. Ар бирибиз өз жумушубузду ушундай сүйүп, мен жумушума баратам, мен ошолдон бактылуумун, мен ошодон ырызкы таап атам деп сүйүп иштегенибизде гана Кыргызстанды ушинтип бирге өнүктүрө алабыз да. Келечекте ушу Кыргызстан эң мыкты мамлекеттерден болсун, кино тармагы өнүксүн, теле тармагы, баардык жолдорубуз, бүт тармагы Кудай буйрса жакынкы 3-4 жылда өнүксүн. Андан айтканыңыз келсин. Баардык үйдө, баардык элдерде барчылык болсун, аманчылык болсун, токчулук болсун, эч качан согуш болбосун, тынччылык болсун деген сөздүн маанисин өткөндө Кыргызстан баары эле билип калды. Дубайда калып кеттим го согуштачы. Ошондо билдим тынчтык болсун деген, андыктан ар бир үйдө, мамлекетибизде тынччылык болсун. Ар бир чыгармачылык адамдарга болсо чыгармачылык эргүү, сиздерге болсо тунук эфир деп коет. Рахмат. Жакшы чарчабай, чалыкпай съемкаларыңыздарды тартып алыңыздар. Бардык музыка каналдын жалпы жамаатына жана бизди экрандан жана YouTube'дан көрүп аткан бардык көрөрмандарга ысык салам. Жана мен жакшы көргөндөргө мен да силерди жакшы көрөм. Дал ушундай мыкты ырдын коштоосунда мен сиздер менен коштошууга да убакыт келди. Кызмат болгон мен Айзада Кубанычбек кызы кайрадан дал ушул көгүлдөр экрандан көрүшкөнчө.
жогу бердей бала кыялдарга түшүп кетет чиңкердей өмшөрдей өттөрдей эп жетпей сыр бербей эй сергитип салкын желдей айтчы мага дагы жолугабы сен меники болбой багыма конбой кетпей мен жатамын ойго батамын ойго кечке сен меники болбой багыма конбой кетпей мен жатамын ойго батамын ойго кечке сагынычың сага дагы сезилеби издеп менин эт жүрөгүм эсилеби алгач сага барып күнү кечиндеги ак сүйүмдү арнаганым эсиңдеби капкара болгон каректериң ай кирпиктериң жылдыздарга бай